Өткөн суткада Кыргызстанда 431 кишиден коронавирус табылып, 203 бейтап айыкты. Бишкек шаары 70, Ош шаары 44, Чүй облусу 34, Ош облусу 147, Талас облусу 4, Ысык-Көл облусу 15, Жалал Абад облусу 65, Баткен облусу 52. Президент Сооронбай Жээнбеков 15 октябрь күнү кызматтан кете тургандыгын жар салган. Буга өлкө башчы өлкөдөгү коомдук саясий абал себеп экендигин айтты. Жогорку кеңеш президент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кароо үчүн кезексиз жыйынга чогулду. Эскерте кетсек, Жээнбеков кызматтан премьер-министр Садыр Жапаров менен жолуккандан кийин билдирген. Мыйзам боюнча президенттик ыйгарым укуктар жогорку кеңештин төрагасында өтөт. Эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо, милдет премьер-министрге жүктөлөт. Кече кечинде жаңы шайланган спикер Канат Исаев президенттин милдеттүү аткаруудан баш тарткандыгын белгилүү болду. Ал эми жогорку кеңештин таратылышынын талап кылган чогулган митингчилердин алдына чыккан Садыр Жапаров өкмөт башчылыкта президенттик ыйгарым укуктарда өзүнө өткөндүгүн билдирген. Жогорку кеңештин депутаттары Бишкек шаарына кирген өзгөчө абал режимин жокко чыгарды. Бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында жыйынга чогулган депутаттардын күн тартибинде биринчи маселе катары киргизип, өзгөчө абал режимин алып салуу колдоп беришти. Белгилей кетсек, президент Сооронбай Жээнбеков 9 октябрь күнү Бишкекке өзгөчө абал режимин киргизүү боюнча жарлыгын жарыялаган. Аны парламент бекитип бербегендиктен 12 октябрь күнү кайрадан ушундай эле жарлыкка кол койгон. Натыйжада 13 октябрь парламент дагы колдоп берген. Шайлоо босогусунан 5%га түшүп, депутаттардын санын 90-го чейин кыскартуу туура деп ойлойм. Бул тууралуу премьер-министр Садыр Жапаров аларча мамлекеттик резиденциясынан өтүп жаткан жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында шайлоо босогосун буга чейин сунушталгандагыдай 3%га чейин түшүрүү өтө эле төмөн болуп калат. Жаңылыктар топтому менен мен Сезим Азаматова тааныштырдым.